Süzdürüp ketdi go. Манас аэропорту жактан жүк ташуучу автоунаа машиналарды сүзүп кетти. Жүк ташуучу унаа аэропорттун жанындагы жолдун четинде бир топ жеңил унааларды сүзүп кетти. Акипресс агенттигинин редакциясына Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо инспекциясынын басма сөз кызматы билдиргендей, 4-майда Ганьс аймагында BMW авто сезонунун ачылышы болгон түшкү саат 3 чамасында аэропорт Мраморный жолунда КамАЗ батыштан чыгышты көздөй бара жаткан. Алдын ала маалыматтарга караганда, анын тормозу иштебей калып, жол жээгинде турган унааларды сүзүп алган. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, Манас ТВ каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Ысык Атада 3 жашар өгөй кызын уруп сабоого шектөө жаран кармалды. Чүй облустук милициясынан билдиришкендей, 29 апрелде саат 14:20 чамасында Ысык Ата райондук милициянын нөөмөт бөлүмүнө Ысык Ата аймактык ооруканасынан билдирүү түшүп, анда Будиновка айылынын 3 жаштагы тургуну денесинен ар кандай жаракаттарды алып ооруканага түшкөндүгү айтылат. Аталган факт уруп сабоо менен кылмыш иши козголгон. Тергөө иштеринин жүрүшүндө 1996 жылы туулган кыздын өгөй атасы кармалган. Натыйжада 96 берененин талаптарына ылайык аталган кылмыш иши боюнча чектөө катары кармалып, убактылуу кармоочу жайга жаран киргизилди. Учурда соттук экспертиза дайындалып, тийиштүү тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Урматтуу Москвадагы мекенештер, сиздерге таза жана оригинал документтер керек болсо, сиздерге Абдуталип мырзаны сунуштайбыз. Алдыңыздарда турган бардык документтерди бат жана таза жасап берет. Регистрация 3 айга, 9 айга, продление 3 айга, 9 айга таза жана ишеничтүү базасына жооп берет. Аманатка кыянат жок. Связь жана WhatsApp номер +7 916 044 66 24. Кызматыңыздарда Абдуталип. Эс алууга өз алдынча бара жаткан окуучулардын ата-энелерине айыппул салынды. Бул тууралуу милициядан кабарлашты. Баткен районунун Карабак айылындагы Бото Нурматов орто мектебинин 7-класстын 31 окуучусу жайкы эс алууга Кадамжай районундагы Ак Кайың эс алуучу жайлоосунда өз алдынча спринтер унасын жалдап кетип жаткан учурда Карабак айылдык милиция бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан Баткен районунун развилка участкасынан кармалып, укук бузуулар жөнүндө кодекстин 74-беренесинин негизинде 30 000 сом өлчөмүндө айыппул салынды.